Арбагыла урматтуу менин каналымда көрүшөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү күнү көп социалдык тармактарда бир нерсе талкууланып жатат. Түркияда АКШ элчилиги согуштун астында бир сыйра өзүнүн жарандарына чыгып кеткиле деди эле. Кечээ күнү дагы аябай катуу айтышты. Бүт ушул элчиликтерин кызматкерлери, алардын үй бүлө мүчөлөрү баары Түркиядан инжирлик базасы жайгашкан аймактан, Аданадан чыгып кетиш керек экен. Анан ушул нерсе эмнеге ушундай болуп атат десе, көбүнчөсү айтып атат. Биринчиден америкалык жарандар do not travel дейт. Аяка саякатка барбагыла деп жазып атат. Гос деп. Анын сырткары, эгерде бар болсоңор, ошол жерден сиздерге тез чыгып кетүүгө рекомендация дейт да. Мындай айтканда, тез чыгып кеткиле, ушундай биздин кеңешибиз деп атат. Анан бул бир гана ошол дипломатикалык корпуска байланыштуу, АКШнын ошол Түркиядагы. Анан албетте бүт инжирлик базанын кызматкерлери ордунда калат, аскерлери дагы. Анан эң негизгиси ушул жерде кээ бир маалыматтар боюнча армиясы жайгашат, учактар, кээ бир учурда дагы ядролук куралдар жайгашат АКШда. Муну Түркия Today, Аль Арабия, Вашингтон Пост, Курдистан 24, Аль Жазирадан да айтышты. Жана ТРТ Авастан бир сыйра айтышты да. Демек, бул жерде өтө кооптуу болуп аткан окшойт. Туугандар, кыргыз мамлекетинин жарандары Түркияда, эгерде сиздер ошо Аданада болсоңор, сак болуңуздар. Мүмкүнчүлүк болсо ошо бир айга, 2 айга, канча убакытка, 1-2 жумага чыгып кеткиле Аданадан. Эгерде мүмкүнчүлүк жок болсо, эми сак болгула да, эми бысмылда дейли, Кудай сактасын. Бул деген эмнени билдирет? Демек, ушул база же ушуга сокко болот баллистикалык ракеталар менен, же ушул базадан атайын операция өткөрүлөт окшойт да. Эгерде операция өткөрүлсө, анда демек баары бир Иран тарап, ол тарапка согуш керек болуп калат да. Ошон үчүн муну аябай жакшы мындай эске алып коюш керек. Андагы фейктер тарап атат. Ошол генерал Жабари жакында айтып чыкты, бизде оор ракеталар бар, бизде мындан да күчтөр бар, суунун астынан 100 км саатына учкан ракеталар бар. Баса билесиңер, урматтуу туугандар, Совет Союзу урап арткан кезде ошол ракеталарды ойлоп тапкан болчу, жана ал ракеталар ошол биздин Ысык көлдө чыккан болчу. Акта атайындай жашыруун секреттик завод бар болчу, сыр заводу. Ал заводдон анан ошол чыкчы да. Албетте шквал деп аталат. Гром, шквал деген түрлөрү болгон. Ысык көлдө сынашкан, анткени Ысык көлдүн суусу ушу деңиздин суусуна окшош. Сынашканда чын эле анын сыртындагы ушундай плазма сыяктуу, буу сыяктуу кылынчы, анткени сырты аябай ысычы. Ошол ысыктын эсеби менен суудан жеңил өтчү. Суудан жеңил өтүп, ошол 100 метр секундасына чейин ылдамдыкка жеткен да, ал ракетанын ылдамдыгы. Ал боюнча көбүнчө миф болушу мүмкүн, бирок кантсе да ошондой ракеталар жасалган, ал нерсе көп биздин коомдо талкууланган. Кээ бир учурларда ошо кечки Бишкек жана башка гезиттерге да жазылып чыккан, Дело номерге да жазылып чыккан бир кездерде. Ошону ачыкка чыгып талкууланган да коомчулукка ошол нерсе. Ал ракеталар дүйнө жүзүндө жок деп эсептелинет. Орусия, СССРде бар болчу, анан Орусияга өткөн. Бүгүнкү күнү генерал Жабари ирандык айтып атат. Бизде ушул ракета бар. Бул ракета бизде, ошол Орусияда жана Кытайда гана бар, башка эч кимде жок. Биз аны колдонобуз деп жатышат. Ошол суунун астынан атылат негизи. Суунун астындагы ракета деп айтса болот да, торпедага да окшобойт, анткени анын кыймылдаткычы дагы ушундай ракеталык принцип менен кыймылдайт. Албетте бүт кошумча маалыматтары секреттенген, баягы Орусиянын аскер техниканы серептөөчү сайттарда бар кичине сүрөттөмөлөр. Бирок жалпысынан ушундай шквал же гром деген ракеталар ушундай болушу мүмкүн ирандык күчтөрүндө. Жана ошол Жабари дагы, Ибрахим Жабари айтып атат, бригадалык генерал ирандыкы. Биз деген ошо ракеталарды колдонобуз дейт, бизде күч жетиштүү, биз деген жок кылабыз дейт Америка армиясын. Жана азырынча ошол көп генералдар жана башка сирдин мүчөлөрү айта баштады. Иранда бизге критика алгандардын баары, жана көчөгө митингге чыккандардын баары дал ошол алардын жарандары деп эсептелинет, душман деп эсептелинет деп айта башташты. Демек, бул Иранда жашаган болсоңуздар, кокусуна митингге чыгып калсаңыздар, өмүрүңүздөн ажырап калышыңыздар ыктымал. Ошон үчүн ушул сак болгула, кыргыз жарандары ошо мүмкүн болчу үйгө келгиле, кыргыз мамлекетине, же аяктан эми тиричилик турмуш жашоо болсо, анда ушундай эрежелер жаңы чыгып атат, ошолорду да карагыла да. Анан албетте Мочтаба Хамейнин да боюнча маалымат чыкты, тирүү, өлтүрүлгөн жок, фейк болуп атат. Көп батыш чыгармаларында, бирок эң чоң бар батыш чыгармалар унчукпай атат да. Мочтаба Хамейни кичине жарадар болду деп айтылып атат.
алдын билдирүүсү чыкты. Ал деген эми Иранды ядердик державага айлантам деп жатат. Эми Иран расмий түрдө ядердик державалардын клубуна кирет деп жарыялады. Бул деген биз деген мурун кол койгон бүт ядролук келишимдерден чыгабыз деп жарыялады да. Эми баары айтып атышат серепчилер. Мынакей Трамп артык кылам деп атып тыртык кылды. Мындай атасы кичине мындай бир айтканын жасап, бир айтканын жасабай ушундай жай адам токтолуп барат эле дейт. Азыр болсо ушу анастасын өлтүрүп, баласын, радикалдуу баласын алып келдиңер бийликке. Радикалдуу баласы болсо мынакей эми анык ядролук куралды жасап, ачыгынан ачык ушу АКШга колдонгону көздөйт деп айтып башташты да. Анан албетте Мочтаба Хамейни ушинтип тирүү деп тастыкталды дагы бүгүнкү күнү. Аббас Саракчы дагы тирүү, аман эсен. Жана ошол Акбар Хашими, Рафсанжани, ошол Рафсанжанинин атынан көп сөздөр айтылган, бирок Рафсанжани 2007-жылы ошол кайтыш болгон, 82 жашында, жүрөгү кармап. Ал эми бүгүнкү күнү ошол Рафсанжани анын башка бир фамилиялык адам бар болсо керек, ошол ал боюнча да дефекттер болуп атат, өлтүрүлдү деп. Ал болсо анын ошо бир фамилия, кош фамилиялык адамы тирүү экен да, ошол Иранда айтып жүрөт өз сөздөрүн. Албетте акыркы 12 саатта эмне болуп кетти карасак, акыркы 12 саатта дагы атышуулар болду, согуш болду Иран ошо АКШнын ортосунда жана Израилдин ортосунда албетте. Иран менен Хезбалла биргелешип, ошо биртиктүү координацияланган бир убакта өткөрүлгөн аскердик операцияны өткөрдү Израилге каршы. Анан ракеталар менен, баллистикалык ракеталар менен, дрондор менен жана ошо Кассам сыяктуу ракеталар менен атышты. Жана ошо Израилге түндүк тарабына, Тель-Авивдин түштүгүнө түштү ракеталар, ортосуна да Яаков, Бер Яаков, ошол Хайфага жана башка ошо аскер базаларына дагы ракеталар түштү. Ал нерсе тастыкталды. Анан Израиль бүт ушул маалыматты жашырып койду. Канча имараттар урады, канча адамдар кайтыш болду, канча жаралар болду, ошол боюнча толук маалыматты жап койду бүгүнкү күнү. Азыр так белгилүү эмес. Анан албетте Израиль анын ошол атылган ракеталардын көбүн токтотту, 80-75% дейт. Бирок баары бир 25%, 10%, 25% деп ар кайсы жерде ар кайсында айтылат. Баары бир ошол ПВОну өттү, темир капкакты, Iron Dome'ду жана өз максаттарына, буталарына жетти. Жана ошо радарлар, кайра аскер базалар, кээ бир жакта тынч жарандардын имараттары баары бир аларга ракеталар урду. Анан эң чоң маселе бул деген противоракета, ракетаны соккондон кийин анын сыныктары да көп нерсени жасап салат экен да, мындай. Албетте башка мамлекеттерге да Иран сокту, Ирактын ичинде соккулар болду. АКШнын базаларына карата ошо дрондор жана баллистикалык ракеталар атылды Иран тарабынан. Бахрейнге атылды. Анан АКШнын баягы 5-флоту турган портторго да атуу болду. Иракка, Эрбилге атуу болду дагы. Катар жана Бириккен Араб Эмираттарга да атуулар байкалды. Катардагы аскер базасына жана Бириккен Араб Эмираттарынын аэропортуна, Кувейттин дагы аэропортуна жана АКШнын аскер базасына атуулар болду да, ракета, дрондор учту. Алар боюнча кандай жаракат кетти, кандай эмнени талкалады, эмнени өрттөдү дагы эле маалымат жок. Расмий түрдө ошол көбүнчөсү ошол ПВОнун күчү менен уруп түшүрүлдү деп айтылат. Бириккен Араб Эмираттарда толугу менен түшүрдүк дейт, баарын токтоттук деп айтылып жатат. Бирок аэропорт тарапка ушундай сыныктар түшкөнү маалым. Албетте АКШ Иранга соккуларды улантты, Тегерандын тегерегин жардырышты, дагы бомбалар түшүрүштү, ошол аскердик объекттерге, кээ бир учурлар тынч жарандардын үйлөрүнө да түштү бомбалар. Бир нече район ушундай жапа чекти. Бирок көп толкун аткан жок да, ушинтип акыркы 12 сааттын ичинде 1-2 эле толкун болду эки тараптуу. Жана Ормуз булуңунда, Парс булуңунда мындай коммерциялык кемелер АКШнын президентинин сөзүн угуп, мен силерге кепилдик берем, соктурбайм, баягы конвой кылабыз деп туруп, конвой кылган жок. Ал аябай мындай тар булуң. Ошондуктан аны көз менен көрсө болот, аркы жегин. Көз менен көргөн бул деген 1-2 километр, 1-2 чакырымга көз менен көрсө болот да. Кээ бир учурларда таза абада атайын бир точкадан караганда 10 чакырымга чейин көргүлө болсо болот. А бул аябай кичинекей аралык. Ошондуктан ушул аралыкта ошол ракеталар колдонулду. Албетте же кайсы ракеталарбы эмне болду, бир нече 3 деп башталган. Анан бүгүнкү күнү азыркы саатка белгилүү болот, 4 ушундай кеме жаракат алды. Анан өрт алды, алардын баягы винттери, рульдары бузулган, анткени бортторун бузуу кыйын болот. Бирок мындай так согуусу катуу болгон эмес, мындай чөктү десек болбойт, бирок өрттөнүп күйүп атат, калкып атат десек болот да. Анан бир киши ошо жарадар болду, бир киши өлдү да, ошо жөнөкөй жарандардан, ошондой кемени алып барып аткандардан. Ракеталарды санасак, ушу жалпы осинтерлердин жана аскер серепчилердин маалыматы боюнча жалпы эки жакка тең атылган ракеталар, мисалы үчүн Иран
жалпысынан 150 ракета атты түн ішінде. Көрінше Хорам Шахр жана кластердік же кассеталық учтар дүрмөттөрмен ракеталарды атты деп айтылат. Анан муну албетте массалык деп айтылат. Көп кээ учурларда учактар тартып алышты, спутниктер тартып алышты. Ошондой кассеталык боеприпастар дал ошол тирүү адамдарды жөө аскерди же жөнөкөй адамдарды түргөнгө арналган ушундай 2,5 килограммдык дүрмөттөр, кичинекей жадыргыч заттар. Ошондой атылды. Иран Хезбалла чогуу ошол 100-150-200ге чейин ракета жана дронду атты деп айтылат. Анан албетте интенсивдик ондай аябай атака болду деп КСИР айтты, Иран тарабы айтты. Бирок мисал үчүн биринчи күнү алар деген 500дөн 700дөн атып аткан да, 600дөн атып аткан. Азыр болсо 150 кичине азыраак болот окшойт да. Анан бирок эң оор ракеталарды колдонду деп атат КСИР. Баллистикалык ракеталар, аларда баягы самолеттордун камераларына түшүп атты да ал нерсе. Жана кайсы негизи мамлекеттер ушуга катышты? Бул Израилге көбүнчө ракеталар атылды. Иран ага жооп катарында ракеталар атылды, бирок саны азыраак болду. Ливан Хезболла аркылуу Бейрут, ошол Бейруттун түштүгү ал жерде Израиль бомбалап жатат. Ирак Эрбил аэропорт консульство АКШныкы жана Басра порт аяка дагы мындай токтотуу болду. Нефть терминалдарынын ишин жумушун. Бириккен Араб Эмираттар ошо 4 киши жарадар болду. Бирөөсү Индиянын жараны дейт. Аэропорт Дубайдын аэропортунун жанынан. Бахрейн ошол мындай тинч жарандар жашаган жерге сокку болду. 1 киши өлдү дейт. Албетте ошол жерден Бахрейндин асманынан көбүнчө 100 ошо ракета дрондору токтотулду деп айтылат. Кувейт, Катар, Сауд Аравия аякта маалымат тактала элек. Эл аралык ушундай кемелерге ошо Жабари дагы айтып чыкты. Эгерде силер ошо биз айткандай Трампка ишенсеңер, биз айткандай кооптонбосоңор, бизден уруксат алып өтпөсөңөр, ошо Ормуз булугунан ушундай болосуңар деп ал да айтты. Албетте жалпысынан эгерде санасак канча киши өлдү? 1 киши ошол танкердин ичинен өлдү. Ошондо соккуну ирандык соккунан. Дубайдан 4тө жарадар болду. Бири ошол Басрадан өлдү, Ирак тарабынан. Бахрейнде негизи элдер жарадар болду да. Ирандын ичинде канча жарадар болгон өлгөнү айтылган жок. Бирок маалымат боюнча бир топ эле болду. 10дон ашат, 10 чактыдай адам жарадар болду деп айтылат. Бирок албетте ошонун канчасы аскер, канчасы тынч жаран экени так белгисиз эмес. Азырынча кийин эми такталат да. Эми Трамп дагы аябай кызыктуу нерселерди сүйлөй баштады. Айтып атат, мен ушул Иранга кол салганга көп мындай мени үндөгөн жана ошонун анын сөзүнүн аркасы менен ушу кол салганга буйрук берген бул менин күйөө балам Джаред Кушнер, Иванка Трамптын күйөөсү дейт. Кызыктуу айтты, Джаред Кушнер аябай жакшы ошо Нетаньяху менен керебеттешет деген сөздү айтты. Мен таң калыштым, бирок ушундай деди. Анан албетте Кушнер, Стив Уитков, Пит Хексет, Марк Рубио ушул адамдар негизи мага Иранга кол салганга үндөштү дейт. Анткени эгерде биз кол салбасак, алар бизге кол салмак деген сөздөрдү айтышты дейт. Жакында да ФБР айтты, ушул Иран эгерде АКШ Иранга кол салса, Калифорнияга кээ байлардын адамдарын үйлөрүнө шахет менен соккуларды пландаштырылган деп ушундай эскертүү берди ФБР дагы бүгүн. Анан ошол Guardian, Popular Information, LifeSite News ушуну тастыктады. Ушундай сөз Instagramдан видеосунан өзүнүн POTUS деген аккаунтунан ушундай видео болду. Ушундай нерсе болду да. Анан негизи ошо Джаред Кушнер, Уитков ошо Иран бүгүнкү күнү ошо эң негизги коркунуч туудурат деп айтыптыр да. Бул аябай скандал болуп атат. АКШнын ичинен аябай Трампка каршы сөздөрдү айтып атышат. Бул эмне дегени ошол күйөө баласы башкарып атабы деп. Эми айтылат экен, эми күйөө баланы пайгамбар сыйлаптыр деп, бирок ошончолук эмес да деп ушундай сөздөр айтылат да. Анан Кушнер негизи ошол Израилдин жарандыгы бар, АКШнын жарандыгы бар. Өзү ошо Израиль менен өзүнүн кан байланышы бар. Сырткары Кушнер дагы ушундай инвестициялык аналитик деп эсептелет дүйнөдө, аябай жакшы акча жасайт ал адам. Анан ошо Иванка Трамптын күйөөсү да. Албетте бул деген тастыкталган маалымат. Дагы ошо эң эгерде Трамп жумуштан кетип калса, жок болуп кетсе, же ошол Нетаньяху жок болуп кетсе, ким анан ошо Иранга каршы согушту башкарат? АКШны ким башкарышы ыктымал деп ойлосок, ал боюнча дагы АКШнын серепчилери айтып атат. Эң негизгиси бул деген ошол баягы эле аттар да. Негизи
согушка үндөгөндөр, Иранга каршы соккуну каалагандар жана расмий түрдө массалык маалымат каражаттарда ошого мындай арналган сөз айткандар Линдси Грэм болду, сенатор. Бул деген республикалык партиянын мүчөсү, Түштүк Каролинадан, анан ястреб же болсо кулалы деп эсептелет. Америка Кошмо Штаттарында же дүйнө жүзү боюнча негизи дипломатиялык тилде кулалылар бул согуш каалоочулар, күгүшкөндөр бул тынчтык каалоочулар, бул кулалы деп эсептелет. Жана ошо эгерде согушка АКШ катышпаса, ал сызданат. Эртеси күнү лидерлигин жоготот, ошон үчүн согуштарга катышсын деп, Иранга сокку керек деп айткан кишилерден. Дагы Тед Круз дейт, сенатор, республикалык партиянын мүчөсү, Израилди коргойт, анан айтат, Израилди дайыма ушундай коргошубуз керек. Израиль деген бул деген христиан дүйнөсүнүн дейт, крест дүйнөсүнүн ошо жакынкы чыгыштагы алдыңкы чети деп айтат, чеви дейт. Ошо Кудай күмбөзүнүн кайтарган кароолчусу деп, жакынкы чыгыш кароолчусу деп атайт да. Ошон үчүн ошол Кудайдын жерин биз Израилди дайыма сакташыбыз керек. Канча болсо да АКШ бүт акчасын ага жөнөтүш керек деп дайыма сенаттан айтат экен да. Джон Феттерман, Пенсильваниядын демократ сенатору, демократ болсо дагы ал деген аябай ошо согушту колдойт. Хаменейни аябай жыргап атат, өлгөнүнө сүйүнүп атат, айтат, бул аябай позитивдик нерсе дейт. Жана Израилди колдошубуз керек деп айтышат дайыма. Жана Шон Хеннити дейт, Fox News'тун ушундай алып баруучусу, бул деген АКШнын Соловьёву да, пропагандисти деп эсептесек болот. Аябай мындай таасирдүү медиалык айланаларда. Жана ошол режимди Иранда алмаштырышыбыз керек деген идеологдордун бири деп эсептелет. Трампты аябай мактайт. Джош Готмейер деген бар, ошол демократ, Нью-Джерси штатынан, өзү ошол демократ болсо дагы Трампты аябай мактайт. Анан улуттук коопсуздук үчүн ушул Иранды биз жоготушубуз керек. Анткени Ирандын расмий документтеринде АКШны жок кылыш керек жана Израилди жок кылыш керек деген сөздөр жазылган. Бир да мамлекет ушинтип жазбайт, бир гана Иран жазат, ошон үчүн Иранды жок кылышыбыз керек деп тынбай айтат да. Ошентип 68%, 84% республиканисттер партиясы колдойт экен ушул согушту. Демократтардын 10% колдойт экен ушул согушту. Бирок Феттерман, Готтеймер сыяктуулары баары бир демократиялык партиянын 10% ошол колдойт да, ушул согушту болот. Маган ичинен Такер Карлсон жана Меган Келли критикалап башташты ушул согушту, каршы чыга баштады өз Трампка. Негизи Такер Карлсон ошол Трампты бийликке алып келгендердин бири деп эсептелет. Менин комментарийлеримде көп аябай ошо Трамп менен Нетаньяху өлүп кетсин деген сөздөр жазылды да. Ошондо мага кызыктуу болду да, ошо мейли Трамп менен Нетаньяху карылып деле калды, пенсияга чыгабы, бирдемке болобу ден соолугу. Кантсе дагы алар ордуна ким келет? Ошо Нетаньяхуну албай эле коелу, аякта Йозеф Галланд деле келиши ыктымал, Нетаньяхудан сырткары бир нече кишилер бар. Бирок ошол дал АКШны алалы. АКШда эң биринчи вариант бул Венс же JD Венс келиши ыктымал. Бул деген фаворит, 50% республиканецтер муну 20-50%. Коебуз дейт, Трамп кетери менен ушу президент болот. МК ошо Америка Кошмо Штаттарынын президенти болот деп атышат муну. Ал болсо Маганын мураскери жана эң негизги ушундай согуштун идеологу деп эсептеп жатышат кээ бирөөлөр. Андан кийинки кандидат демократ партиясынан Ньюсом, ага 17% сенаторлор жана ошо демократиялык партия айтат, ушуну чыгарабыз праймеристен. Ошо Ньюсом демократтардан президент болушу мүмкүн дейт. Азыр Гевин Ньюсом Калифорниянын губернатору, демократтардын арасынан ошо лидерликте. Дагы ушул эгерде JD Венс чыкпай калса, республиканецтер биз деген Марко Рубиону чыгарабыз деп 16% республиканецтерге добуш берет жана айтып атышат. Ушул Марко Рубио МК президент болушу ыктымал деп айтып жатышат да. Ошол JD Венс же Марко Рубио экөөнүн бирөөсү болот. JD Венс койбой койсо Марко Рубио. Демократтардан дагы Окасио Кортес деген бар, ошол испан тилчи, мексикалык түбүкү тамыры аял, бирок анын арасынан дагы Камала Харрис бар. Бирок алардын рейтингтери өтө ылдый бүгүнкү күнү. Аны азыр дагы Мамданини карап атышат, аны айтып атышат коммунист, джихадист, исламист, мэр Нью-Йорк мэри деп. Бирок аны ошо азыркы республиканецтер ага каршы чыгып атышат аябай. Анын эң кызыктуусу дагы бир мындай нерсе, ошол Пик Хексет Иранга азыр аскерлерин атыптыр. Ошо биз жасап жаткан согуш бул деген жаңы кресттик жортуул жана өзгөчө миссияга бул деген ошо дүйнө жүзүнөн христиан калкынын коргоочу согуш жана ошол христиан калкына Кудай койгон ушундай миссияны аткарганга ушуна арналган деп айтылып жатат. Ошо биз деген Кудайдын аткарылысын, христиандык Кудайдын мындай койгон сөзүн аткарып жатабыз дейт. Ошол мусулманчылыкка ошол
бизди жок кылганга мүмкүнчүлүк бербей жатабыз дейт. Жана бул согуштун акырында акырет келиш керек, акыр заман келиш керек. Ушул согуштун аркасы менен бул акыркы согуш болот. Акыркы согушта биз ошо калган мусулмандар менен согушуп дейт, исламдар менен согушуп, анын акырында ошо жалпы дүйнө аламат апокалипсис болот деп айтып жатыр. Жана Иса пайгамбар келет, Кудай ошол жерге түшөт, жана баарыбыз бейишке барабыз деп ушундай сөздөрдү айтып турат армияга. Анан албетте муну көптөгөн ачык булактарга айтылып жатат. Бул чын эле ушундай сөздөр болот. Буга аябай катуу критика кетти. Америка Коштор Штаттарынын ичинен буну бул диний фашизм кылган атасыңар, динди саясатка аралаштырбагыла, дин туура эмес, бул жерден башка нерсе болуш керек, силер Пик Хексетти кызматтан түшүргүлө деп. Ошол Пик Хексет бул АКШнын жанакы согуш министри же согуш ушундай катчысы деп айтса болот. Анткени согуш министрлиги деп аталды, кайра коргоо министрлиги АКШда. Анан ушу баштап алган согуш мага кызыктуу болду. Эксперттер, серепчилер эмне деп атат? Кандай бүтүшү ыктымал деп. Бүгүнкү көбүнчө ошол дүйнөлүк эксперттер айтып атышат чогулуп. Rand Corporation, Brookings, Atlantic Council, Carnegie Endowment дегендер ошол АКШнын өзүнүн максатына жетүү жана Ирандын режимин бийликтен түшүрүү мүмкүнчүлүгү өтө аз дейт. Өтө аз дейт. Түшүрө албайсың дейт. КСИР деген оппозицияны кырды, акыркы митингдерде ошо 40-50 миң жаш балдарды кырды, мындай оту жанып турган. Андан ашар мындай фанатикалык өзүнүн айтканынан кайтпаган өрт адамдар, балдар жок дейт. Ошондуктан ошо кайра эле азыр АКШ бомба соккуларды өткөзүп алып кайра артка кайтса дейт, режим алмашпайт дейт да. Ушул согуш эч кандай натыйжага жетпейт деп жатат. Шанс not to spice деп жатышат ушулар. Башка компаниялар, мисалы үчүн Soufan Center жана MEI деген эл аралык think-танктар, ушундай акылдуу адамдардын жыйнагы, алар айтып атат, ушу эгерде алмаштыралы десе дейт, Ирандын режимин АКШ өз максатына жетейин десе, АКШга ошо 40-50% ушундай шанс болуш үчүн же ооба же жок дегендей толугу менен ошо кургакчылык операцияны өткөрүш керек дейт. Жана ошо Ирандын өнөктөштөрүн нейтрализациялаш керек. Ал үчүн Кытай менен Орусияны алсыздаштырыш керек. Анын сырткары бомбардировка эч кандай жардам бербейт. Бул жерге аскерди киргизиш керек. Аскердин саны, жоготуулары алдын ала алганда ошол 5,5 миллионго чейин барып калышы ыктымал. Жана жер операциясы болмоюнча эч кандай мындай жыйынтык чыкпайт. Бирок кайра эле алар айтып атат, ушундан кийин Иракта болуп кеткендей болуп кетет дейт. Согушчан ксирлер жумушсуз калса, ошол Даиштен да күчтүү жаратышат дейт. Жана ошол Даиштен күчтүү күч анан бүт дүйнө жүзүнө ошо стабилдүүлүктү бузат дейт да. Жалпы ошол терроризмди таратат деп айтып жатышат. Анан оптимистикалык бир-эки эле уюм бар. Анан көбүнчө ошол таң калбасаңыздар керек. Израилде булар деген AJC деген ошол уюм. Алар айтып атат, биз деген уникалдуу моменттебиз дейт. Биз лидерлерин кыротабыз Иранды. Эгерде улам лидерлерин жок кыла берсек дейт, акырында ушул уюм таркайт дейт, талкаланат дейт өзүнөн өзү ичинен эле. Ошо биз бүт жаңы лидерлерин баарын жоготушубуз керек дейт. Бирок ошол Atlantic Council'де айтып атат, азыр дейт эң жакынкы вариант бул деген Трамп эчтеке кыла албайт. Ошо соккууларды өткөргөндөн кийин Сенат, Конгресс АКШдан каршы чыгат, Трамп согушту токтотот дейт. Анан токтоткондон кийин ошо Иранда IRGS-тан пайда болот дейт. Же болбосо Ксирстан да, мындай айтканда, же болбосо исламчыл, революциячыл кароолчулардын станы болуп калат дейт. Бул деген Иран толугу менен согуштук диктатурага айланат. Мочтаба Хаменинин башкармалыгынын астынан. Жана бул диктатура дейт аябай катуу мындай кызуу болот. Бүт жакынкы чыгыштагы кошуналардын баарын калтыратат, титретет. Алардын ички саясатына кийгилишет, саясатчыларды алат же болбосо дайындатат. Бүт монархияларды бузат дейт, ички жихад кылып туруп, ички революцияларды өткөрүп туруп монархияны кырат дейт. Ушундай бирден анан акыры ошо бүт өлкөлөрдү өзүнүн мусулман интернационалына кошот дейт, шиит интернационалына. Андан сырткары ошол толугу менен евро биримдиктен согуштарды алып барат, теракттар күчөйт дейт евро өлкөлөрүндө, АКШнын ичинде дагы. Түштүк Америкада да мусулманчылык мындай жааматтар пайда болот дейт, шиит жааматтары ошо Ирандын башкармалыгы астынан. Анан ошол бүт дүйнө жүзү стабилдүүлүктү жоготот. Ушундай согуш уланат.
анан кызы ядердик куралды акырында алышат дейт жана ядердик согуш акырында болушу ыктымал дейт. Ошол ядердик согушту токтотолу деп АКШ балким ядердик куралды колдонушу мүмкүн дейт жакын чыгыштан аркы ушул Иранда ядердик курал менен сога баштайт дейт. Бул дүйнөлүк баягы чыныгы 3 дүйнөлүк согушка алып келе турган нерсе деп айтылып жатат да. Бул деген эң негизги мындай айтылып жаткан боло жаткан сценарий ушундай деп атышат. Анан албетте Мочтаба Хамейни келери менен баары айтып атат, ошол Трамп сен бекер кылдың. Трамп болсо жакында эле ошо кечээ күнү эле брифинг кылышты, алар кайра өзүнүн ак үйүндө брифинг кылып туруп, ошол Нетаньяху кошуп алып, ошол Пит Хексет, Рубио, башка ФБР, ЦРУ, АНБлар чогулуп сүйлөшүштү, консультация кылышты. Алар кээ бир маалыматтар боюнча жалпы массалык маалымат каражаттарда серепчилер айтат, ал айтылды дейт, 12 күндүн ичинде максат жетилген жок, ядролук объекттер Фордодо жана Натанста жана Исфаханда талкаланган жок, жер астында көбүнчөсү Фордодогу центрифугалар бүтүн бойдон дейт, эме кире бериштер талкаланса деле баары бир альтернативдик кире бериштер бар болчу дейт. Ошондуктан Ирандын ядролук компаниясы баягы программасы эч бир токтотулган жок деген, максат жетилген жок деп айтылды да. Ошондуктан анда атайын спецназды колдонуп туруп, Моссад, Сайрат Маткаль жана Дельта Форсту колдонуп туруп дейт, АКШ ошо чоң атайын ошо жер кургакчылыкта же болбосо жөө спецназдын жардамы менен атайын операция өткөрмөй болду. Ал операциянын максаты бүгүнкү күнү ошол 400-500 килограмм же жарым тонна уранды урдоо, ушул Натанс Фордодон урдап туруп АКШга алып баруу жана толугу менен ошо ичиндеги жабдыктардын баарын же талкалап чыгуу же ошол АКШга көчүрүү болуп жатат бүгүнкү күнү ошо максаты. Ал максатты талкуулап жатышат жана даярдай баштады. Балким ошого байланыштуу ошо инжирликте аскерлерди топтоп атат жана инжирликтеги жашап аткан жарандык кызматтагы Америка коштоктор жарандарын эскертип атышат да, ошентип чыгып кеткиле деп. Балким ошол жерге дагы Иран ракеталарды согор. Албетте ошол арабтар буга өтө каршы, жакпайт бул нерсе аларга, бирок айла жок. Бүгүнкү күнү өзүнүн өлкөлөрүндө базалар турат, аскердик базалар. Эгерде сиздердин өлкөнү башка өлкөнүн аскердик базасы турса, анда сиздин өлкө ошол аскердик база турган мамлекетке эчтеке кыла албайт, эчтеке дей албайт да. Дал ошондой араб мамлекеттер болуп атат. Биздики да ошондой болсо керек орусия. Анан албетте алар унчукпай жатат да. Анан албетте Мочтаба Хамейни дагы биз деген Иран эми ядердик мамлекет болобуз деп жарыялап жатат. Бүт ядердик келишимдерди жана мен айткандай эле жокко чыгардык деп жатат. Жана ошол атайын операция дардалып жатат. Сырткардагы ошол Трамп айтат, Турциясыз жана Пакистансыз жеңе албайт окшойбуз. Пакистан азыр болсо биз деген Афганистан менен согуш менен алаксып жатабыз, кечиргиле дейт. Индия дагы да бизге тиш кайрып атат, ошон үчүн АКШ өзүңөр чечкиле дейт маселени. Туркия болсо ага Трамп жанакы өзүнүн POTUS деген Instagram аккаунтунда жазып атат, Эрдоган сен аябай күчтүү адамсың, сен көп нерсени кыла аласың, кана кел, сен ракеталарың керек, өзүң керексиң, бирдемке чеч, кошул деп айтып жатат ага. Ошондой сөздөр чыкты. Эрдоган азыр унчук элек. Ошентип Түркиянын эң күчтүү армиясын 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион резервистке чейин ушуна жыйнай алат Түркия. Ошол НАТОдагы экинчи эң күчтүү армия, аякта кызыл элма, байрактар, ошол Рокетсандын Умташ, Деташ ракеталары бар, ошол Тортура өзүнүн баягы армиянын Алтай танктары бар, Кирпи жана башка ушундай зоттолгон унаалары бар, армиянын аябай тажрыйбалуу арасында Ван кыргыз чегарачылары бар, Сириядагы ошо согуштарга жакпаттуу менен кошо согушкан аскерлер түзүмдөр бар. Туркиянын тажрыйбасы өтө мыкты, бирок Туркия жарым миллион аскерин ошо Ирандан калтыргысы келе мүрзөлөрдө ушулай өлтүрүлгөн. Же келбей ушул да чоң суроо. Андан сырткары Туркиянын да экономикасы өзү мындай чоң оор абалда жана Туркияда өзүндө кризис болуп турат. Ошон үчүн ошо Туркияга балким Иран менен чабыштырыш үчүн кандайдыр бир жол менен азыр жакын арада провокация болуп кетер. Же болбосо Сирдин өзүнүн баягы баш ийбеген борборго аскерлер ошол атууларды кыла Туркияга, билбейм, бирок логикага жатпайт. Иран Туркия менен кагышпаш керек болчу, кагышса өтө жаман болот. Иранга ошон үчүн таза провокация да болуп кетиши ыктымал да. Ошондой туугандар, дүйнө коптуу, тынч эмес. Ушундай прогноздорду да айттым, аналитиканы да айттым. Акыркы ошо болгон жаңылыктар, аскердик ошол майданда болгон нерселер боюнча. Дагы бир нерсени аралжы сөзгө дегендей, ошо мага 10 чакты атайыны кайрылышты. Алардын балдары өтө таланттуу жана ошол эфирди көрүшүптүр.
албетте ошол эфирден алар айтып атышат, келгиле дейт, бирдемке кылбайлыбы, ушу блогерлерди жыйнабайсыңар деп, үндөбөйсүңөр деп, ошол бай адамдарды жыйнап, ким өлкөнүн өнүгүүсүн кааласа жардам бербейби, бизге демилгечи болуп, бир кандайдыр мектеп ачканга жардам бербейби, же болбосо ошо эң мыкты мектептерге ошо биздин балдарды окутканга жардам бербейби деп. Балдардын менин балдарымдай эле жаштары 3-төн 5ке чейин да. Ал эми мисалы үчүн Акылман лицейине 7 класстан алат да, ал ага баягы кичирээк болуп калат балдар. Башка мамлекеттик программаларды карасак, ошо келечек программасын алсак, мисалы үчүн аяктан деле ошо студент болуп барыш керек да. Бул балдар болсо мектептен ушундай акылдуу. Анан ошого кандайдыр бир иш аракеттер жасабайсыңар, үндөбөйсүңөр деп атат. Эми мен чын эле үндөйт элем, чын эле эгерде ошондой, мен да дал ошондой ата энелердей пикирдемин да. Биз өзүбүз мындай албетте эми кимде колунда бар, кимде колунда жок, бирок балдар таланттуу, азыр таланттуу, аларды жогорку эң мыкты окуу жайларга, биринчиден ошол окуу жайлар барбы деген суроо, бар болсо ошолорго окутканга каражат барыныкка жетпейт экен. Ушундай кандайдыр бир фонд түзүш керекпи, же болбосо дагы кошумча ушундай демилгелерди ачыш керекпи, же жаңы мектеп ачыш керекпи, ошо инвесторлор тартылып, ушундай салымын салып, имарат куруп, ушундай алдыга ойлогон акылдуу балдарды ушундай жыйнап, ушул жерден балким алардын арасынан ошо келечектеги Аль-Бируни, Аль-Хорезмилер чыгар, ошол Ибн Хальдундар, же болбосо ошол эле Авициналар чыгар, Эйнштейндер, же болбосо ошо жаңы Мария Кюрилер чыгар, жаңы ошо кыргыз улутунан. Ошондой деп ойлойм, ошондой балдарды колдосок, кандайдыр бир аларды алдыга сүйрөсөк, балким кийин ал жалпы калкына кызмат кылып кетер, өлкөнү көтөрөр да ошондой балдар. Бирок бизде ушундай чөйрө жетишпей жатат да, ушундай алдына ала андай өнүгүп кеткен балдарды андан ары өнүктүргөнгө чөйрө жетишпей жатат. Ошон үчүн ушул жерден мен ушундай айтмакмын, чакыруу жасамакмын. Туугандар, ушундай кандайдыр бир программаны жасабайлыбы, ушундай программаны чын эле блогерлер колдоп, маалыматтык мындай колдоо көрсөтүп, ошо кимде колунда болсо келечекке ошо салым, өлкөнүн келечегине салым кошоюн деген адамдар байлашка чыкпайсыздарбы, чогуу ушуну талкуулап кандай кылсак деп ыгынтап кандайдыр бир аракет кылалы да, ушун таланттуу балдарды жыйнайлы дагы, окуталы кандайдыр бир. Албетте бул деген чоң каражаттын иши болсо керек да. Ушундай туугандар, сиздерде ойлоруңар кандай? Ушундай комментарийлерди жазгыла ушу видеонун астына. Сиздер менен Искендер Шашев, саясаттануучу жана экономист болду. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.